Өзгөн районундагы Өмүрзаков орто мектеби авариялык абалда. Анын бир корпусу 1980-жылы, экинчиси 1988 жылы салынып, үчүнчүсү 1995 жылы ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Азыр 500дөн ашуун окуучу билим алат. Азыр бул жерде сүйлөштүк, Дүйнөлүк банк аркылуу каржыланып, ушул айылга заманбап 275 орундуу мектептин курулушу жөнүндө сөз болду. Долбоор даяр экен, буйруса ушул октябрдын аягына чейин долбоорду бекиткенден кийин 24-жылы мектептин курулушу башталат. Биз өзүбүз көзөмөлдөйбүз. Кашка Терек айылындагы мектепте авариялык абалда. Имарат 1963 жылы салынган. Эми айыл эли жаңы билим уялуу болушат. Анын пайдубалына капсула салынды. Окуучулар окуп, билим алып, Төрага Нурланбек Шакиев Ботобеков атындагы орто мектептин курулуш иштеринен кабар алды. Октябрда ишке берилери күтүлүп жатат. Төрага жаңы мектеп балдардын жаркын келечеги үчүн кызмат кылсын деген тилегин билдирди. Төрага Нурланбек Шакиев мектепке чейинки билим берүү имараттарынын абалы менен да таанышты. Бул бала бакча 1981 жылы чабандар үчүн курулган жатаканага жайгаштырылган. Азыркы тапта 60тан ашуун бала тарбияланат. Жаңы имарат куруу үчүн төраганын резервдик фондунан 100 000 сом которулмай болду. Биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек. Сөзсүз эртеңки 10 жылды 10 жыл көз ачып жумганча азыр 183 бала кезекте болуп турган болсо 5 жылдан бул 300гө чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн буну биз максималдуу түрдө бир салганга жараша 5-10 миллиондон качпашыбыз керек да. Жерди чечишибиз керек да, 5-10 миллионду кошуп туруп. Себеби дегенде бул эртең эле дагы кошумча имарат көйгөйү чыгат. Нурланбек Шакиев Өзгөн районундагы айдоо аянттарын суу менен камсыздоо боюнча жасалып жаткан иштер менен дагы таанышты. Ал жылдан жылга сууга болгон муктаждык арта берерин белгилеп, сууну сарамжалдуу колдонууга чакырды. Бул сууду сарамжалдуу пайдалануу биринчиден, экинчиден аянтты көбөйтүүгө чоң негиз түзөт. Сөзсүз ушуну кошуп алышыңар керек. Мына проектчи кийинкисине көп райондордо 15 жыл, 20 жыл, 25 жылдан бери казылып бүтпөй жаткан каналдар бар экен да. Башы жарымына келип калган, аягы жок, мурунку казылган 15 жылга бүт ташталып, кайра башынан эми акча шамалга кеткен да. Ошондо болбой буну тез бүтүрүп, тез ишке бериш керек. Жолугушууда жергиликтүү эл узак жылдардан бери ишке ашпай келе жаткан долбоорлорду колдоп, саясий чечим кабыл алган мамлекет башчысына жана парламент депутаттарына ыраазычылык билдирди. Бактыгүл Султанбек кызы, Тимур Сыдыгалиев, Ала Той 24.